ушул аймакта көйгөйлүү маселелердин баарын жеринде чечип, суроо талаптарын бул кандай маселе чечсек болот, кандай ошонун чогуу жаран кеңешип, ушул жерде жыйында болгон маселенин баарын талкуулап өтөлү. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун кезектеги жолугушуусу 60 000 калкы бар Сулайман Тоо аймактык башкармалыгында уланды. Жыйынга мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, көйгөйлүү маселелерди жеринде чечүүгө шарт жаратылган. Иш-чаранын башында аталган аймактык башкармалыктын 2022 жылдын жыйынтыгы чыгарылып, андан кийин 2023 жылда аткарылышы керек болгон иштердин пландары сунушталды. 30 миллион кошумча каржылоого бөлүнөт. Ошон биздин башкармалык 9 миллион тартып ишке ашырдык да. Бул кошумча каржылоо элдердин жарым акчасын эл кошот, жарым акчасын жергиликтүү бюджеттен алып кошуп, анан бир иш жүрөт да. Ошо быйылкы жылга дагы бир эң орчундуу маселелерибиз бар. Бул жол кылышыбыз керек, асфальттап. Анан лотоктор дегендер бар. Ошоларга кошумча каржылоо тартып, аракет кылып, буюрса да быйыл 9 миллион тартсак, былтыр 9 миллион тартсак, эми быйыл аракет кылып, адан да көбүрөөк сума тартканга аракет кылабыз. Чындык өтө ачык болот. Аргасыз угасыздар. Айтам, моюма кылыч келсе да баарын чындыкты айтам. Видеороликке мен кошулбайм. Эл башчыларын иштегенде мени канаттандырбайт бүгүнкү күндө. Сиздерге ошону айтып коеюн. Андан сырткары, мына Тешикташ базары, мына патрульдардын 2 күндөн бери азамат молодец, таптыза кылып иштеп атат. Тешикташ базары барда. Жолугушууда тургундар суроолорун берип, көйгөйлөрүн кала башчыга жеткиришти. Анда квартал ичиндеги жолдорду асфальттоо, канализациялык системаларды реконструкциялоодон кийин жолдорду оңдоо, коомдук транспорттордун ишин жакшыртуу, мыйзамсыз объектилердин жана гараждарды демонтаждоодон кийин таштандыларды чыгаруу боюнча маселелер көтөрүлдү. Ошондой эле башаламан жайгашкан көмүр сатуучуларды тартипке келтирүү талаптары коюлду. Диспетчерлер албайт ушунчалык тажатчак 4 квадрат үчүн светчи тоңуп калабыз отурганда. Бизде газ жок, жылуулук жок. Жылуулук киргизейин десе, элдин каражаты жок. Бүт кембагалдар жашайт. Эмне Австрияда жаш адамдар жашайбы? Жалаң кембагалдар жашайт. Пешеход куруп берсе болобу, пешеходдун жолун түзүп берсе болобу дедим эле. Балдар өтө кыйналат да ошол жолдончу. Эми остановкадан түшөт да берки жолго өтөт. Ошол маселени чечип берсеңиздер. Эмне болду? Кандай бир деятелдер чыкты дагы? 25 маршруттун резервный маршруткаларын 145-ке коебуз. Бизде тендер ушундай болду деп, бул микрорайондун транспорттук системасын совсем бузду. Жана көмүрдү дагы тартипке сала турган адамдар барбы жок байналарда. Бизде өзү президент бардыгын айтып атат. Мэр бар башкарат, мэр турлайт деп. Мэрдин өзү бир эле киши, онун жан жокөрлөрү бар, сен аракет кылып койсо болот. Эч кандай жол бузулбайт. Ал жол аркылуу Ашхабадскийге чыгат, дагы кирпичтиге да бияк досун Украина мектепте жол пробкалар чечилип калды. Ал жерде 3 мектеп, 4 бар, садик бар. Биз өткөндө кычыраган кышта элдер 2 сааттан өтүп атты деди, бизде 10 саат 11 саатка чейин свет болбоду. Бизде жылуулук жок. Өткөндө бул вопрос боюнча Азимов сизге да кайрылганмын. Бирок бизге эч кандай жыйынтык жок. Шаар тургундарынын көтөргөн көйгөйлөрү көңүл сыртында калбайт. Мэр Бакытбек Жетигенов мекеме ишканалардын жана муниципалдык кызматтардын бир катар жетекчилерине жарандардын көйгөйлөрүн жеринде чечүү боюнча тапшырмаларын койду. Анын ичинен Достук Кичи районунун көчөлөрүндөгү жолдорду асфальттоо иштерин бул жылдын бюджетинин долбооруна киргизүүнү табыштады. Бюджет каралып атат, анан ушул жерде кандай маселе көтөрүлөт, ал жерде жол жасай турган жанагындай канализация, суу боюнча көп маселе бар. Ошолордун баарын карап, кайсы жол жасаш керек, тротуар, ошонун баарын келип анан бюджетке кайсы көчөнү кириш керек, кайсы тротуар бар, кайсы суу, кайсы канализация дегендей, ошол маселенин баарын камтып, анан бюджетке киргизгендей. Ошого да. Ооба, бүгүнкү күндө Ош шаарында мыйзамсыз салынган үйлөр бар, бирок жашаган дагы үйлөр бар, уже элдер кирген. Бирок кирген менен биз техникалык шарттамалар бул үйлөр алмайбыз үчүн биздин сетке туташтырганга укугубуз жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошондой времени уланган үйлөр бар экен. Мен бая өзүңүз маалым болду, уктуңуз. Ош шаарында азыр биз анализдеп көрсөк 38 үй бар экен. Бирок ал эски үйлөр деле бар, мен общежитиялар. Ошолордо мисалы отопление жок, же газы жок, только бизнес сеттерде отуруп атат. Линияларда жана автобустун линиясынын 53-чү автобус жөнүндө сөз болду. Андан сырткары мына 120-чы маршрутка жөнүндө сөз болуп атат.
негизи 120 маршрутка эң рентабелдүү маршруткалардын бири болуп эсептелинет. Каттамы дагы көп, интервалдар дагы бат-баттан эле жүрүп турушат. Анан ал эми жанагы кээерки жактарга барбайт деген, мына 6-поликлиникага барбайт деген дагы маселе болду. Маршруткалар каттабайт деп. Бул боюнча мурда 101 маршрутка каттачу, азыр 101 маршрутка рентабелдүү болбогондугунан жанагы маршрутка дагы бул жеке менчикте. Пайда тапса жүрөт, пайда таппаса ушундай кетип калган учурлар болуп атат. Ошого 130 маршрутканы бүгүнкү күндө ошол жака жүргүзүп берүү боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кала башчынын эл менен жолугушуусу алгач туран аймактык башкармалыгында башталган. Кечээ Сулайман тоодо бүгүн 27 январь Керметоонун жашоочулары менен кезикти. Бейлей кетсек, Ош шаары 6 муниципалдык аймактык башкармалык жана Жапалак айыл аймагынан турат. Айтам, моюма кылыч десе да баарын чындыкты айтам. Видеороликке мен кошулбайм. Эл башчыларынын иштегени да мени канааттандырбайт бүгүнкү күндө. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.